Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum va rahmatulloh va barakatuh. Gutman ugarmanın hoş geliniz. Жүрөк бейпилдиги чыныгы бактылуулуктун ачкычы. Бейпилдикке жана бактылуулукка жетүүнүн 7 жолу. Ниети тазалоо, ишеним, убакыт, кыйынчылык, жакшылык, ибадат, шүгүр, жыйынтык сыяктуу сабактарды алабыз иншаллах. Alhamdulillah. Ya Erhamer Rahimin. Ya Allah'ım, özüңө şükür maktolordu aytabız. O jaratkan Allah'ım, özüңdүn uluu ысымдарың менен чексиз ырайымыңа баш калкалап, жалгыз өзүңө гана жалынып жалбарабыз. Ya Allah'ım, түгөнбөс жакшылыктары менен жандуулардын бардык муктаждыктарын камсыз кылуучу о Маннан, пенделеринин жасаган иштерине татыктуу түрдө кайтарып берүүчү о Даян. Allah'ım, ya Fattah, Allahumma inni asalukal huda wa tuqo wa lafa wa gina. O Allah'ım, çındığında sen bereşan kudret etsin. Dua tilekleribizdi kabul kıl. Eki dünya baktılуу ilim ber, baktılууlardan kılıp eki dünya özge paydalуу ilim ber. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed cezallahu hana Muhammeden sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem bima huwa ahluhu. Mээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен. Көпчүлүк бактылуулукка умтулганда аны байлыктан, атактан же жаркыраган жашоодон издөөгө көнүп калган. Бирок сырттагы жетишкендиктер канчалык ийгиликтүү болбосун, эгер жүрөк тынчтык таппаса, бакыттын даамы билинбейт. Чыныгы бактылуулук бул материалдык дөөлөт эмес. Ал жүрөктүн бейпилдиги, жан дүйнөнүн тынчтыгы. Тынчтыгы жок жүрөк алтын сарайда жашаса да бакытты сезе албайт. Тескерисинче, бейпил жүрөк жөнөкөй жашоодо да чыныгы бакыттын даамын татып жашайт. Демек, адам бактылуулукту сырттан эмес, ички дүйнөсүнөн издеп, өзүн тарбиялап, таза ниет менен аракет кылганда гана чыныгы бактылуулукка жетет. Жүрөгү бейпил адам жашоонун ар бир мүнөтүн рахат менен кабыл алат. Ал кумарлардын жетегинде эмес, акыйкат жарыгында жашап, өзүнөн да, жашоодон да тынчтык табат. Чыныгы бакыт бул жан дүйнөнүн тынчтыгы жана айкалышкан жашоо. Чыныгы бакыт бул жан дүйнөнүн тынчтыгы менен айкалышкан жашоо. Бейпилдикке жана бактылуулукка жетүүнүн 7 жолу. Биринчи, ниети тазалоо. Ниет ар бир иштин пайдыбалы. Ниет таза болбосо, эмгек натыйжа бербейт. Ниетти тууралоо, жүрөктү тазалап, иш аракетти максатка багыттайт. Ар бир баштаган ишиңиздин максатын жараткандын ыраазычылыгына жана адамдарга пайда келтирүүгө байланыштырыңыз. Ар бир баштаган ишиңиздин максатын жараткандын ыраазычылыгына жана адамдарга пайда келтирүүгө байланыштырыңыз. Ниетти оңдогон адамдын жолуна жарык түшүп, жүрөгү бейпилдикке толот. Экинчи, ишеним ийгиликтин ачкычы. Ийгиликке болгон жол ишенимден башталат. Алланын сизге берген мүмкүнчүлүктөрүнө ишениңиз. Бекем ишеним менен кадам таштаган адам кыйынчылыкты да, жакшылыктын башаты катары кабыл алат. Бүгүн тоскоолдуктай сезилген нерсе эртең ийгиликке жетелеген көпүрөгө айланышы мүмкүн. Чечкинсиздик ийгиликти кечеңдетет. Ал эми бекем ишеним жана чечкиндүүлүк ар бир тоскоолдукту жеңүүгө жардам берет. Үчүнчү, убакыт өмүрдүн күзгүсү. Убакыт өмүрдүн күзгүсү. Ийгиликке жетүүнүн эң натыйжалуу жолу убакытты туура пайдалануу. Убактысын сарамжалдуу пайдаланган адам ийгиликке бат жетет. Андыктан убактыңызды текке кетирбей, ар бир күнүңүздү пландап, илим алуу,
ибадат кылуу менен пайдалуу иштерге жумшаңыз. Ар бир күн кайтып келбес белек. Аны маанисиз нерселерге коротуудан мурун өмүрдүн кыска экенин эске алыңыз. 4. Кыйынчылык руханий өсүүнүн баскычы. Кыйынчылык руханий өсүүнүн баскычы. Жашоодо баары ойдогудай боло бербейт. Тоскоолдуктар жана кыйынчылыктар сөзсүз болот. Бирок ар бир сыноо бул инсандык жетилүүнүн баскычы. Кыйынчылыктар сабырдуулукту үйрөтүп, адамды бекемдейт. Сабыр кылган адам ар бир оор кырдаалда жаратканга таянат. Сабыр кыйынчылыктарды жеңүүнүн куралы. Сабырдуулук менен аракет кылган адам бейпил жүрөктү да, ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүн да табат. Сабырдуулук менен аракет кылган адам бейпил жүрөктү да, ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүн да табат. 5. Жакшылык жүрөктү жибиткен нур. Жакшылыкка умтулуу бейпилдиктин жана ийгиликтин ачкычы. Кайрымдуулук кылган адам тек гана башкаларга жардам бербестен, өз жүрөгүнө да тынчтык тартуулайт. Чыныгы байлык бул берилген эмес, берилгенден соң сезилген бейпилдик. 6. Ибадат жан дүйнөнүн дабасы. Жүрөк канча көп ибадат кылса, ошончолук бейпилдикке толот. Ибадат аркылуу адам руханий жактан чыңдалып, бейпилдиктин даамын сезет. Ибадат менен жан дүйнө эс алат, тообо менен көңүлүң тазаланат. 7. Шүгүр бейпилдиктин сыры. Жашоосунда эмне бар болсо, ошого ыраазы болгон адамдын жашоосу берекеге толот. Өмүрдөгү ар бир нерсени шүгүр менен кабыл алсаңыз, жүрөгүңүз дайым токтоо болот. Ал эми нааразычылык менен карасаңыз, жашооңуз түйшүккө толуп, бейпилдик сизге жакындабайт. Эсиңизде болсун, шүгүр кылган адам түбөлүк бай. Жыйынтык. Бейпилдикке жетүүнүн жолу ниетти оңдоо, сабыр кылуу, жаратканга болгон ишенимди бекемдөө. Ар бир жасаган кадамыңыз сиздин бейишиңиз же тозогуңуз болушу мүмкүн. Аны жарыкка бөлөй турганда, караңгылыкка түшүрө турганда өсүбүз. Эгер жүрөгүңүз бейпилдик тапса, эч бир байлыкка, атакка, дүйнө жасалгаларына муктаж болбойсуз. Анткени чыныгы байлык бул тынчтык менен жан дүйнөнүн тең салмактуулугу. Алла Таала ар бирибизге бул жашоодо бекемдик, күч-кубат жана өзүнүн чексиз ырайымын насип кылсын. Амин. Жакшылыкты унутуу. Адам аба салкындаганда көлөккө берген дарактарды унутуп коет экен. Көп учурда биз үчүн жасалган жакшылыктарды унутуп, аны убакыт өткөн соң гана баалай баштайбыз. Канча адам ушул өкүнүчтүн оор жүгүн көтөрдү экен. Канча жүрөк кечирим сурагысы келип, бирок кеч болуп калганын түшүнүп, оор үшкүрүндү экен. Бизди сүйүп, биз үчүн курмандыкка барган адамдардын баасын алар жок болгондо гана аңдаганыбыз кандай өкүнүчтүү. Бүгүн баркын билбеген жакшылыктар эртең жүрөктү сыздаткан өкүнүчкө айланбасын. Баалайлы, ыраазы бололу, кеч болуп кала электе. Жакшылык унутулса да, жараткан тараптан бааланат. Адам баласы унутчаак, жасаган жакшылыкты жана айтылуучу ыраазычылыкты унутуп калат. Бир кезде өзү менен табакташ болгон, көңүл сырын бөлүшкөн адамды бир күнү таптакыр эсинен чыгарып коюшу мүмкүн. Ал тургай бүгүн жылуу сөздү угуп, сенден колдоо тапкан адам эртеси сени унутуп калып, көңүл чордонунан чыгарып кетиши ыктымал. Муну адам баласынын айны бас табияты деп кабыл ала бериңиз. Кээде биз жасаган жакшылыктын берилген
мээримдин жоопсуз калганын көрүп жүрөгүбүз ооруйт. Эмнеге ушундай кылдым эле деп өкүнөбүз. Мен да мээримге муктаж элем. Мени да баалашса болмок деп кыжаалат болобуз. Бирок чындыгында жакшылык соода эмес. Ал үчүн сый-урмат, алкыш күтүлбөйт. Ойлонуп көрүңүзчү, ошол жакшылыкты кабыл алган адам балким өзү да кыйналып жүргөндүр. Анын жүрөгүндө да арман, анын жан дүйнөсүндө да боштук болушу мүмкүн. Андыктан жүрөгүңүз ыраазычылык күтүп талыкпасын. Болбосо ал бара-бара ташка айланып мээримсиздикке жетеленет. Жакшылыкты унуткан адам мүмкүн бул дүйнөдө бийик тепкичке көтөрүлөр, бирок күндөрдүн бир күнүндө жалгыздыкка жана ызага туш болот. Анткени адам унутса да жараткан унутпайт. Чын жүрөктөн кылынган ар бир жакшылык көзгө көрүнбөсө да, эч ким баалабаса да жараткан тарабынан бааланат. Ошондуктан жакшылык кылганда эч нерсе күтпөңүз, себеби аны кимдир бирөө эмес, жараткандын өзү баалайт. Адамдардын колундагы нерсеге үмүт арткан сайын көңүлүң сынат. Андыктан жыргалчылыкты адамдардан эмес, Алладан күт. Ошондо жүрөгүң бейпил болот. Аллахым баарыбыздан ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.